Tapilakçı. Базарқұрған районунун тургуну Жылдызай Қалықбаева бир нече жылдан бери уулунун жана кызынын 5 баласын багып келет. Ал уул кыздары турмуш шартка байланыштуу Орусияда иштеп жатканын айтат. Кыргызстанда bir işi yok. Баллар иштеп. Кыргызстанда уул кыздарыбыз иштей турган жумуш орундары жок. Ошол үчүн уулум, келиним, кызым жолдошу менен Орусияга иштегени кетишкен. Алар иштеп жөнөткөн акчаларына 5 неберемдин мектепке кийим-кечесин, тамак ашын алып берем. Yapam 5 элесini bakып отурупмун энди. Нема кыламан башка? Базарқұрған районунда Қалықбаева сыяктуу небересин же бир туугандарынын уул кыздарын тарбиялап жаткан үй бүлөлөр көп. Тагыраагы 1,5 миңден ашуун мигранттын 4.000 чукул балдары жакындарынын камкордугунда. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү мигранттар келип кетип тургандыктан бул сандар күн сайын өзгөрүп турарын белгилешет. Ар бир баланын эмесин алганда апасы, атасы башка да мындай алганда. Ошондой көп чыкты. Анан ошолорду биз көзөмөлгө алып, мектептерде дайындап, кароого алып, анан кийин учетко коюп, эмнеден муктаж болуп атат, ата-энеси, чоң ата, чоң энеси жакшы карап атабы, туугандары карап атабы, муну социалдык кызматкерлер, соц өнүгүү башкармалыгы тарабынан социалдык кызматкерлер, айыл өкмөттүн социалдык кызматкерлер, соцадистери, мектепте мугалимдер бардыгыбыз ошол көзөмөлгө алып учетун жүргүзүп атабыз бүгүнгө чейин. Аталган райондун жетекчилиги 2019 жылдын ушул мезгилине чейин мигранттардын балдарына зордук зомбулук көрсөтүлгөн же аларга чыккан кылмыш кырсыктар катталбаганына ишендиришти. Ал эми адистер мигранттар балдарын зордук зомбулукка кабылбасын десе, чет өлкөгө иштөөгө кетип жатканда балдары туурасында жергиликтүү бийликке же социалдык коргоо кызматына маалымат берип кетүүсү зарылдыгын эскертет. Мамлекеттик органдар сөзсүз андай маалыматты тапшырып кетиш керек мигранттар. Мен мына кетип атам, мынаны көзөмөлгө алгыла мен баламды, апама ташап атам, атама ташап атам, тагама ташап атам деп өкмөт орган опеки, попечительство аларга маалымат ташап кетсе, алар көзөмөлгө алып текшерип турат. Бала каралып атабы, мектепке барып атабы же буну баягындай эксплуатациялоо кылып жумуш иштетип атабы. Ошондо көзөмөлгө алат мамлекет. Бишкекте таекеси аркан менен унаага сүйрөгөн баланын окуясынан кийин кайрадан мигранттардын балдарына болгон мамиле, аларды коргоо маселеси көтөрүлө баштады. Эске салсак, ушул жылдын май айында Жалал Абадта Орусияда иштеген мигранттын 2 жашар кызы өгөй тайнеси тарабынан токмоктолгон айтылып, наристе ооруканада көз жумган болчу. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Дуолдаев, Жалал Абад облусу.